Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү биздин сабагыбыз Кыргызстандын тарыхы 9-класс. Тема Кыргызстан көз карансыктын алгачкы 10 жылында. Дептерлерибизди алып, теманы жазабыз жана бүгүнкү сабактын пландарын жазып алабыз. Жаңы социалдык саясий кырдаал, Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо, Кыргызстандын экономикалык абалы, менчиктештирүү жана анын алгачкы натыйжалары, айыл чарбасынын абалы, улуттук валютаны киргизүү, Кыргызстан эл аралык аренага чыгышы, жана Кыргызстандын бүткүл дүйнөлүк биринчи курултайы, чет өлкөлөр менен өз ара мамилелерди жөнгө салуу, улуттар аралык мамилелер, тышкы экономикалык байланыштар, Баткен кооголаңы. Эсиңерде болгондой, Кыргызстан 1990 жылы 15 декабрда эгемендүүлүк жөнүндө декларацияны кабыл алган. Ал эми 1991 жылы 31 августта көз карансык декларацияны кабыл алган. Демек, балдар, сүрөттө көрүп турган Кыргыз Республикасынын Конституциясы 1993 жылдын 5 майында Конституциянын долбоору Жогорку Кеңеште талкууланып, кабыл алынган. Бул жалпы элдик майрам Кыргыз Республикасынын Конституциясынын күнү деп жарыяланган. Конституция боюнча балдар, мамлекеттик бийлик үчкө. Биринчи бийлик мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги жана сот бийлиги. Өзүңөр билгендей, мыйзам чыгаруу бийлигине Жогорку Кеңеш, аткаруу бийлигине өкмөт жана жергиликтүү башкаруу органдары, ал эми сот бийлигине Конституциялык сот, Жогорку сот, арбитраждык сот, жергиликтүү жана башка соттор бүгүнкү күндө иш жүргүзүп келет. Кыргыз Республикасынын президенттигине шайлоолор бизде 1995 жылы, 2000 жылы болуп өткөн. Октябрь айларында, эсиңерде болсо, мындан алдын биздин Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо октябрь айында болот. 90 жылы 27 октябрда дагы альтернативдүү шайлоо болгонун билесиңер. 91 жылы 12 октябрда жалпы элдик шайлоо болгонун билесиңер. Ал эми 95 жана 2000 жылдагы октябрь айларындагы президенттик шайлоодо дагы көпчүлүк добуш менен Аскар Акаев Кыргызстандын президенти болуп шайланып калган. Бул жерде Аскар Акаевдин сүрөтүн көрүп турабыз. 1991 жылы 20 декабрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасында менчикти мамлекеттен ажыратуунун, менчиктештирүүнүн жана ээлик кылуунун жалпы башталыштары жөнүндө мыйзамды кабыл алган. 1997 жылы октябрда жерге жеке менчик укугу тууралуу жалпы элдик референдум өткөн, балдар. Бул референдумдун негизинде калктын басымдуу бөлүгү бул мыйзамды колдоп чыккан. Натыйжада 2000 жылы жерди сатууга жана сатып алууга тыюу салган 5 жылдык мораторий тууралуу берени алып салган. Эми натыйжада дыйкандар жер үлүшүнө ээ болуп, жердин чыныгы ээси болуп калышкан. Сүрөттө Кыргыз Республикасынын улуттук валютасын көрүп турасыңар. Биздин алгачкы туңгуч президентибиз Аскар Акаевдин кылган иштеринин эң дагы көрүнүктүү бир иштери, балдар, бул Кыргыз Республикасынын валютасын биринчилерден болуп, коңшу өлкөлөрүбүздүн ичинен эң биринчилерден болуп, өзүбүздүн улуттук валютаны киргизилиши. Улуттук валюта 1993 жылы 10 майдан баштап улуттук валюта киргизилип, жүгүртүүгө берилип, ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин пайдаланып келинип жатат. Биз эгемендүүлүктү алгандан кийин, балдар, көз карандысыздыгыбызды алгандан кийин көз каранды эмес мамлекет катары бизди эң биринчи Америка Кошмо Штаттары тааныды. 1991 жылы 27 декабрында АКШ Кыргызстандын көз каранды эместигин тааныган. Ал эми 92 жылы 1 февралда, балдар,
Бишкек шаарында Американын элчилиги, ал эми Вашингтондо Кыргыз Республикасынын элчилиги ачылган. Бул Бишкек шаарындагы Американын элчилиги. Ошондой эле азыр Бишкек шаарында 20дан ашык чет өлкөнүн элчиликтери, өкүлчүлүктөрү жана дүйнөнүн 20дан ашык өлкөсүндө Кыргызстандын элчилиги, өкүлчүлүгү иштеп жатат. 10 жыл ичинде дүйнөнүн 130дан ашык мамлекети Кыргыз Республикасынын көз каранды эместигин тааныган. 96 мамлекет менен дипломатиялык байланыш түзгөн. Алар Америка, Германия, Туркия, Англия, Кытай, Индонезия, Малайзия, Филиппин жана башка өлкөлөргө Кыргызстандын президентинин расмий иш сапары менен барышы жана башка өлкөлөрдүн жетекчилеринин Кыргызстанга расмий иш сапары менен келиши анын кадыр баркын көтөрүүгө шарт түзгөн. 1992 жылдан баштап Кыргызстан эл аралык уюмдарга тең укуктуу мүчө боло баштаган. Эң алгачкылардан болуп 30 январда Кыргыз Республикасы ОБСге мүчө болгон. Ал эми ушул эле жылдын 2 мартында Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгонун дагы силер жакшы билесиңер. Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болуу Кыргызстан үчүн тарыхый мааниге ээ болгон окуя. Анткени мындан ары Кыргызстан өз проблемаларын дүйнөлүк коомчулукка билдирип турууга жана ал жерде өз сунуштарын, демилгелери менен чыгууга мүмкүнчүлүк алган. Анын айрымдары колдоого алынган. Мисалы, Кыргызстандын сунушу боюнча 2002 жылы эл аралык тоо жылы деп жарыяланган. Бул Бириккен Улуттар уюмунун желегинин сүрөтүн көрүп турасыңар. 1998 жылы КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биринчи болуп бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна Кыргызстан мүчө болуп кирген. Кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк биринчи курултайы балдар. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин башка өлкөлөрдө жашаган кыргыздарды менен боордош кыргыздар менен тыгыз байланыш түзө башташат. 1992 жылы 24 августунан 1 сентябрына чейин Бишкек шаарында болуп өткөн кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк биринчи курултайы буга ачык күбө боло алат. 92 жылы кыргыздардын жалпы саны 3 миллионго жакындап, алардын 6дан 5 бөлүгү Кыргызстанда, 500 миңге жакыны башка аймактарда жашашкан. Россия менен Кытай империялары чек араларын тактаганда, Түркистан АССРнын улуттук аймактык жактан кайра бөлүштүргөндө көптөгөн кыргыздардын жашаган аймактары, ата конуштары ошол Кытайдын, Тажикстандын, Өзбекстандын, Россиянын карамагында калып кеткен чек араларды бөлүштүрүүдө. Кыргыздардын айрым топтору Казакстанда, Россияда, Украинада, Балтика боюнда, Кавказ тарапта, Афганистанда, Туркияда, Пакистанда, ошондой эле Европа жана Америка өлкөлөрүндө, Жакынкы Чыгышта, Индияда, Австралияда жашашат. Негизинен көпчүлүк кыргыздардын дагы башка аймактарда калып кеткен себебин революция мезгилинде, граждандык согуш, коллективдештирүү убактарында СССРдан жана Кытайдан качкандар түзөт. Ошол качкандардын тукумдары. Ал эми кээ бирлери улуу ата мекендик согушта туткунга түшүп калып, кайра кайтып келүү үчүн сталиндик репрессиядан коркуп, өз эли жерине кайтып келбей калгандар дагы жана алардын балдары дагы болгон. Мына ошентип 29-30 августта кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк биринчи курултайы Токтогул атындагы мамлекеттик филармонияда ишин уланткан. Сүрөттү көрүп турасыңар балдар. 1996 жылы Шанхай бешилтиги түзүлүп, буга Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Россия, Тажикстан мүчө болуп кирген. Ошо бешилтик деп аталган себеби ошол балдар. Бирок 2000 жылы Шанхай бешилтиги атын Шанхай кызматташтык уюму болуп кайра өзгөрткөн. Анын себеби 5 мамлекет эмес, 6 мамлекет кирип калган. Демек, сүрөттөн мамлекеттин желектери турат. Кайсы мамлекет 6-чы болуп киргенин тактап карайсыңар. 1984 жылы 21-22 январында Кыргызстан элдеринин биринчи курултайы Бишкекте ачылган. Курултайда Кыргызстан элинин ассамблеясы түзүлгөн. 94 жылы
Бишкекте достук үй ачылган. Кыргызстан элдеринин курултайы менен бүткүл дүйнөлүк кыргыздардын курултайын алмаштырбаганга чакырам. Бүткүл дүйнөлүк кыргыздардын курултайы балдар дүйнө жүзүндөгү жалаң кыргыз улутунан турган элдердин курултайы. Ал эми Кыргызстан элдеринин курултайы бул Кыргызстандын аймагында жашаган баардык улуттун өкүлдөрүнүн курултайы. Демек Кыргызстандын аймагында 80ден ашуун улут жашайт дейбиз. Мына ошол Кыргызстанда улуттардын арасындагы ар кандай маданий иш-чаралар, чечилүүчү маселелер достук үйүндө чечилет балдар. 1999-жылы июль-октябрь айларында Баткен кок алаңы болгон. Бул жерде балдар Кыргызстандын тынчтык турмушун бузууну көздөгөн эл аралык террорчулар мамлекеттик чек араны бузуп, Баткен, Чоң Алай аймактарына басып кирген. Бул күтүлбөгөн жерден болгондуктан республика үчүн бир топ чыгымдарды, оор жоготууларды алып келет. Душманды кыргыз жерине кууп чыгуу үчүн салгылаштарда Кыргызстандын 28 жоопкери курман болгон. 2000-жылы август-сентябрь айларында эл аралык террорчулар басып кирүүгө кайрадан аракет кылышкан. Аларды кубалап чыгуу учурунда 34 кыргызстандык жоопкердин өмүрү кыйылган. Куралданган эл аралык террорчуларга каршы күрөш элдин биримдигин бекемдеди. Балдар, ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Үйгө тапшырманы бул башка ссылка аркылуу тапшырманы жөнөтөм. Тапшырманы аткарып, кайра мага жообун жөнөтөсүңөр.